Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен. Биздин бүгүнкү көрсөтүүбүз аял, адеп, ислам деп аталат. Бул көрсөтүү буга чейин эфирге чыгып, 1 жыл аралыгында өзүнүн көрөрмандарын, өзүнүн колдоочуларын таапты деп айтсак болот. Ал эми бүгүнкү аял, адеп, ислам көрсөтүүсү жаңы форматта чыкмакчы. Бүгүнкү биздин студиянын коноктору менен тааныштырып кетсем, Жалал Абад областтык дин башкармалыгынын кыз келиндер менен иштөө бөлүмүнүн адиси Гүлсара Каримова жана биздин коногубуз Базар Коргон районунун тургуну Айгүл деген биздин көрөрманыбыз келген өзүнүн суроосу менен. Бул жерде айтып кетчү нерсе, Айгүлдүн суроосу ушундай бир өзгөчөрөөк десек болот. Себеби бул суроо боюнча бүгүнкү мезгилде биздин коомчулук бул нерсеге даяр эмес болушу деле мүмкүн. Кандайдыр бир талаш тартыш пикирлер жаралышы да мүмкүн. Менен бул суроону сыр кылбастан кезекти Айгүлгө берсем, ушул сен өзүңдүн айта турган сурооңо биздин устазадан жооп алып, кенен өзүңдүн сурооңо болгон жана кандай ойдо, кандай пикирде келсең, ошол нерсеге кенен маселени коюп, жообун алсаң болот да. Кезек сенде анда. Ассаламу алейкум, урматтуу устазалар. Жана ушул передачанын көрүүчүлөрү. Менин жүрөгүм ушмалга чейин түшөрткөн бир маселе бар эле. Ушул боюнча сиздерден кеңеш алайын деп келдим. Бул маселе мындайча. Турмушка чыккам. Кудайга шүгүр 2 уулубуз бар. Турмушка чыкканыма мына быйыл 6 жылдын 100 болуп атат. Кудайга шүгүр. Кудайга миң мерте шүгүр, бардыгы бар. Кайынта кайыны, күйөөм жакшы, ичпейт чекпейт, жакшы адамдар, түшүнүктүү адамдар. Бардыгы жакшы, бардыгы ордунда. Бирок телегей тегиз адам болбойт экен. Сөзсүз түрдө бир кеми менен болот экен. Ошол эле сыңары менде дагы ушундай бир кемчилик бар. Эмнегедир турмушка чыккандан бери күнөө албадымбы, башка болдубу, айылдын жашоосуна, турмушуна десем деле болот. Эми айыл деле балким тоорактыр, негедир күнөө албадым, абасына, башкасына. Жүрөгүм сыгылат, эч нерсе жакпайт. Эми бөлүнүп кетебиз чыдайлы десем, жалгыз уулга тигем. Ал деле өзүнүн ата-энесинин ыраазычылыгын тапкысы келет. Аракет кылам, болушунча аракет кылам, колуман келишинче аракет кылам, жашайын дейм, бирок эмнегедир ал жерде кабагым ачылбайт экен. Бир эле өзүм эмес, аларды кошо сыгат экем, аларды кошо кыйнайт экем. Байкашат, эмнеге мындайсың, эмнеге ушинтип өрөсүң, көп байкашат. Анан акыры мен ичимдегини сезип, 2 жылдын 100 болду. Шаарга жөнөтүшүп, окутушуп, иштегениме макул болушту. Азыр Кудайга шүгүр иштейм. Балдарымды садикке берем, өзүм барбайм эмес, барып турам. Айылга деле барып турам. Бир бутум айылда болсо, бир бутум шаарда. Бирок баары жалгыз уулдуку кыйын экен. Жалгыз уул болгондон кийин ата-энесинин кашында такай бир келин ысык чайын сунуп турушун каалайт экен. Ошол себептен күйөөм экөөбүз көп кеңештик, көп бул маселени сүйлөштүк. Экинчи аял алуу максатында ушундай бир маселе коюп өзүбүзчө сүйлөшүп көрдүк. Бирок биздин коомчулук буга кандай карайт, эл эмне дейт деген, бизде эл эмне дейт деген менен эле жашайбыз да. Эл эмне дейт. Ушул маселе боюнча сиздерден сурайын деп келдим. Күйөөм өзү эми ажырашып кетким келбейт. Ажырашкан тагдырда деле күйөөм башка аял алат. Ажырашпай туруп эле алса болбойбу? Ажырашпай туруп эле менден бөлөк дагы бир кыздын багын ачса болбойбу? Бар да, мисалы үчүн, бул турмуштан кыйналгандар бар. Кыйналып мен бардыгына макулмун деп жашагандар бар. Күйөөм жалгыз уул, андан дагы бала болуп, көп балалуу болсо болбойбу? Ушундай ойлор келет мага. Бирок анда мен балким азыр ал турмушту көрбөй атып эле бардыгына макулмун, ал деп аткандырмын. Андан кийин чыдай албайттырмын. Ошон үчүн өзүбүзчө эле чечип албастан бул маселени сиздерден ушул кантсе дагы дин боюнча адистерден, шарият жолунда жакшы туура кеңеш алууга келдим. Айгүл, ошондо мен мындай түшүнүп атам да, күйөөңө экинчи аял алып бериш үчүн ал бир сени менен да жашап аткан болот.
негизинен ажырашкандан кийин экинчи аял алат биздин түшүнүк боюнча туурабы. А бул сени менен ажырашпай туруп сени менен да жашайт, алган аялы менен да жашаш керек да, туурабы. Үй бүлөнү сактоо экен да, биринчи ниети ошо болуп атыптыр да, балдардын атасы менен бирге болуу болуп атыптыр да. Ооба, мен түшүндүм окшойт. Бул жерде эң биринчи Айгүлдүн ден соолугу экен. Анткени айыл шартына такыр көнбөй атат, ден соолугу туруштук бербей атат биринчиден. Экинчиден болсо, ата балдарын атасыз калтырбоо үчүн шаарда силерге келип кетип турса, анан айылда ата энеси менен жана кийин калган өмүрлүк жары менен такай чогуу жашаса, бул жакшы нерсе албетте. Бул биздин ата бабаларыбыздан эле калган нерсе да, бирок чындыгында илгери ошентип эле эки аял менен чогуу жашашып эле ушундай болгон, бирок Айгүлдөй жаш кезинде эмес, эми алар байбиче болгондо алып берип атышкан да, туурабы? Албетте биздин Айгүлдүн чындыгында жашы, мындай жаш курактагы 30га жете элек келин десек, ушул учурунда мындайча айтканда үй бүлөнүн өтө ысык учуру, өткөөл дагы мезгили болот, бирок ошол кезде ошол экинчи аял алып берүүнү өзү сунуштаганы бул биринчиден биздин азыркы 90-жылдан берки жашоодо болуп көрбөгөн тарых бул биринчиден. Экинчиден, эгерде эми Аллахым сизди өзүңүзгө жана бизге уят кылбасын, чындап эле алып жолдошуңуз өмүрлүк жар тапкан болсо, биздин тарыхта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аялдары күндөштөрү менен кандай мамиледе болгон, андан бери карасак тарыхыбызда биздин чоң аталарыбыз, тай аталарыбыздын бардыгынын 2ден 3тен 4тен аялдары болгон, байбиче, токол, ак колтук деп атап алып, ошолор менен кандай мамиледе болгон көз салышыңыз керек болот бул нерсеге. Анан чөйрөнүн дагы таасири чоң, айрыкча түштүк менталитетинин да таасири бар бул жерде, аларды дагы коомчулуктун таасири бар, аларга да көңүл бурушуңуз керек болот. Эгерде ушулардын бардыгына мен Кудайым буйруса чыдайм десеңиз, албетте сиздин ошол жогоруда айткан эки уулуңуздун бир туугандары көп болот. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай, үммөт көбөйөт. Үммөттүн көптүгү менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүйүнөт жана сыймыктанат. Аллахым жолдошуңуздун экинчи турмушка мындай турмуш жолун баштоодун алдында адаштырбасын, жаңылдырбасын, тагдырынан тайдырбасын. Ошол сиз күткөндөй жана жолдошуңуз өзүнүн табитине жараша ыймандуу, такыба жар туш келсин. Жана сиздер ушул биз жашап турган алсыз, арсыз учурдагы коомубузга сиздердей үй бүлөлөр себеп болсун, жакшылыкка үлгү болсун деп айтат элем. Рахмат, бүгүн биздин студиябызга келип ушундай өзүң бир жүрөгү күйгөн маселени коюп жооп алдың деп ойлойбуз. Мен айтмакмын, биринчиден ушул жылуу эле мамиледе болгула, ошол үй бүлөңөр сакталып калсын. Эгерде чындап эле ушундай болсо, бул бир жаңы ачылыш деле эмес экен, бул биздин шариаттагы болуп келген, боло турган нерселер экен деп ойлойм. Бирок менин тилегим ошол үй бүлөңөр жылуу мамиледе болуп эле ошол үй бүлөңөр бирге сакталсын. Биздин экинчи коногубуз да бар. Биз азыр ошол коногубуздун суроосуна чогуу жооп алып берүүгө аракет жасайлы. Коногубуз Жалал Абад шаарынын тургуну Альмира Кылычбекова. Альмира өзүнүн 2 жашар уулу менен келген. Атайын суроолору бар экен. Суроолоруңу Альмира сен өзүң берип жооп алсаң болот. Ассалам алейкум устаза. Менин суроом төмөндөгүчө. Балам 2 жашка чыгайын деп калды. Сүттөн чыгарсам болобу? Шариатка кандай карайт сүттөн чыгарганы? Албетте бул суроону сен бергениң жакшы, жана бул суроо сени түйшөлткөнү да жакшы. Анткени деген учурдун бул бир маселелеринин бири, анткени трагедиялуу маселелердин бири деп айтсак болот. Анткени азыркы күндө көптөгөн апалар сен сыяктуу 2 жыл баласына өмүрүн берип, эмизип, чогуу жанында карап жүргөндөрү өтө аз. 3 ай же болбосо 2 айлык кылып кыркы чыккандан кийин чоң энесине же апасына, тай энесине таштап коюп мигрант болуп кеткен жарандарыбыз дагы толтура. Алардын арасынан сага Аллахым ыраазы болсун. Балаңдын ушул 2 жашка чейин эмизип келдиң да сен, чынбы?
Демек 2 жашка чейин эмизген болсоң өтө жакшы. Бул сүт негизи сен жеген тамактан келбейт да. Мен жеген тамакты аркылуу келет деп биз акылга салышыбыз мүмкүн, бирок ушул күнгө чейин сүт кайсы тараптан пайда болот экенин илим изилдөөчүлөр аныктап бүткөн жок. Албетте бул деген Аллах Тааланын казынасынан келип атат, анткени деген ошон үчүн да изилдеп бүтпөй жатышат. Сүттүн калориясы бар жемиштердин арасынан бир гана жүзүм. Ошон үчүн жүзүм кээ бирөөсүнө ортук кылып коет, кээ бирөөсүнө жүзүм жел деп айтып жүрүшөт ушундай. Бирок дайым эле балага жүзүм жейдире албайсың да. Ошон үчүн ал дагы жүзүмдө дагы сүттүн эненин сүтүндөгү калориянын бир 50% жакын эле. Эненин сүтүндөгү калория эч бир жандыктын сүтүндө да жок, уйдун сүтүндө да жок, эчкинин сүтүндө да жок. Кээ бирөөсү эчкинин сүтү менен багабыз дейт. Эчкинин сүтү баланын ашказанына оор келет. Ошон үчүн апанын өзүнүн берип эмизип баккан эң жакшы. Ал эле эмес, мисалы үчүн сенден башка адам эмизсе, ал сүт дагы балага жугумдуу болооруна эч кимде бир толук 100% ишеним жок. Жакпай калуусу толук ыктымал. Ошого себеп дегенде бул баланын ырыскысы. Ошол сүт сенин курсагыңда түйүлдүк пайда болгондон баштап Аллах Таала бул баланын ырыскысын сенин көкүрөгүңө топтоп баштаган, ошол жерде сактап баштаган. Ошон үчүн ууз сүт деп айтылат эмеспи? Ууз сүттү эмген баланын чучугу толо болот деп биздин илгери апаларыбыз айтып калчу. Булардын бардыгы ошол баланын толук кандуу ден соолугу чың болуусу үчүн да. Ал эми шариятыбыз эмне дейт? Албетте Ханафи мазхабында эркек баланы 2,5 жашка чейин эмизүү керек. Анткени негизи эле кыз балдарга караганда эркек балдар кичине сугурак келет, анткени кыймылы көп болгон үчүн жана организмдеги өсүүлөр бир аз башкача болгон үчүн ушундай айтат элек. Ошол кыз бала болсо деле, эгерде эркек бала болсо деле 2,5 жашка чейин эмизүү керек. Анан медицинанын көз карашында 6 айдан кийин балага кошумча тамак берсек болот, анткени тиштери чыгып баштады. Организмдеги талап кылынган калориялар, витаминдер керек болуп калган үчүн бере берсек болот. Бирок такыр сүттөн чыгарып салуу керек эмес. 6 айга чейин эмизип туруп анан тиши чыгып калды, кошумча тамак жеп калды. Негизи ошондой да, элде ушундай тамак жеп атат. Мунун сүтү эми канча сүт чыгып, сүтүң деле азайды деп эле 2 жашка чейин эле сүттөн чыгарып коюшат да. Ооба, бул дагы жакшы эмес. Кошумча тамак жей берсин, бирок эме берсин. Анан жана тиштеп салат деп да кээ бир апалар коркоктук кылып да ошо өзүнүн жанына аябатып чыгарып салат. Жок, тиштеп такыр эле кырчып салбайт. Бала ошол эмип жатканда берилүүсүнөн жана түшүнүү керек, тиши өсүп атат, анын ошон үчүн кычышып атат тиши. Бул ошо сүт эмген үчүн тиш өсүп атат. Биз азыр жашоодо тажрыйбада көрүп атпайбызбы? Эненин сүтүн эмбей калган балдардын тиши кеч чыгат. Кеч чыккан тиш кийин баягы сүт тиши да кеч түшүп, анан кеч чоң болгондогу тиш чыгат да, жанагы 7 жаштагы тиш 10-12 жашка чейин чыгып атпайбы кайрачы. Ошол толук кандуу сүт эмбей калган үчүн болуп калат. Витаминдүү азык болуп барбай калган үчүнчү. Ошон үчүн 2,5 жашка чейин эмес, дагы буйруса азыр 2 жашта болсо уулуң дагы жарым жыл же болбосо 5 ай деп айталы. 5 ай эмизсең буйруса сен балаңдын акысын толук берип бүттүң. Эң бир бизди түшүлткөн жери ушул, шарияттын көз карашында энелер балдарга акысын бербей калып атат. Анан балага бере албаган акысын эртең кантип талап кылат? Ал ошол багылбай калган бала, сүт өз учурунда апасынын сүтүн эмбей калган бала карыялар үйүнө апаны оңой эле жеткизип коет. Анткени 2,5 жыл ал ошол көкүрөгүнүн жытына жана сүтүнө канып тоюп эмүүсү керек болчу. Бул баланын акысы. Эң биринчи акысы мына ушул жерде. Ошон үчүн баланын акысын толук бер. Бул сенден башка дагы бизди угуп жаткан жана көрүп жаткан бир тууган эже сиңдилерибизге жакшы сабак болот деп түшүнөм, ойлойм. Жоогуңузга рахмат. Буйруса толук кандуу эмизгени даярмын. Анда эмесе урматтуу коноктор, бүгүнкү биздин аял адеп ислам көрсөтүүсүнө келип убактыңыздарды бөлүп катышып бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин убактыбыз аягына чыгып калды. Мен сиздер менен коштошом. Кайрадан жакшынакай темалар менен, жакшынакай маселелер менен, жакшынакай ушундай бир жылуу мамилелер менен жолугушканча саламатта калыңыздар.